Onlar mümkün olsa ortağı biraz çoğalayıcı. Kayra, kınat. Cahil baklar. Assalamu alaikum urvatlı mekendештер. Biz hazır efirimizde üzgünge baylanıştı. Sizler özünüzдөр тура түшүнөсүздөр. Bizde başka regionlarda vakt belgile bizdin kayrullарды бүтүрүп алайлы дегенден biz hazır efirde өчүрдүk. Ошондуктан достор, кайра эле биз Бишкектеги тарапташтардын чогулушуна, Бишкектердин тарапташтардын бул жакта прокуратура көрсөтүп койгон. Прокуратуранын астында турабыз. Келем дегендерге болсо, биздин дарек бул жакта чогулуп аткан дарегибиз Токтоналиева 2/1. Достор, максималды бөлүшүп, анда бул жактагы элдин үнүн угайлы. Келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу кадырман кыргыз калкым. Биздин бул жерге келип кайрылуубуздун себеби баарыбыз көрүп билип тургандай, акыркы күндөрдө болуп жаткан бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атына жана анын лидери Адахан Мадымаевка саясий басым басылып жатат. Бул деген сөз бул койгонтук деп биз билебиз. Себеби бул киши Кыргызстанда эң таза ушул киши Адахан Мадымаев 30 жылдан бери чыркыраган чындыкты чыркырап айтып келе жатат. Мына силер дагы Садыр Жапаев ташип, силер камалгандардын ушул Мадымаев чыккан. Бийлик көзүңөр ачкыла, туура эмес кадамдарга барасыңар деп. Өзүңөр бүтүн билет деп. Аны элдин баары билет, өзүңөр дагы билесиңер. Эми бийликке келгенде эле көзүңөр май басып калабы, бизге түшүнүксүз. Ошондой. Эми Мадымаевдин бетине шапалакта кагазды тутуп, сен күнөөсүң деп айтып атат. Бир Садыр Жапаев, бир адамга ал мүмкүн эмес. Анын конституцияны окуган деп эле атат. Сен чыккынсың деп соттолушуң керек дейт. Андай уктага эч ким берген эмес. Ошондук эл үчүн күйгөн Адахан Мадымаев 30 бери чыркырап болгон чындыкты бардык бийликтерге бетине айтып келе жаткан. Артына эч качан айтпайт. Элдин таламын талашып, элдик партия, бүтүн Кыргызстан партиясы бул 15 жылдык тарыхы бар партия. Мына кече эле көрдүңөр, былтыркы жылы кана биринде Кыргызстан партиялары жок. Кайда жетип кетти? Ошолор эми быйыл эле ошо Садыр Жапаев менен ташип тегерегинде пакта коюш керек деп жүрүшөт. Туура. Кайра бардыгы чогулуп келип, биригип алышып. Буларды сөз берген болсо, иллюстрация жасайбыз, четтетебиз деп. Анткен жок. Өзү айткан, ичкен аяңыңар 2 айда алтындан болот дейт. Алтын эмес, жеген наныңыз 2000 болуп калат коёбу? Бир кабын. Жегени этиң 500 сом. Майыңа 700 сом, 1000 сом болуп атат. Аны эми биз ачымбы пенсияны көтөрөбүз дейт. Пенсияны көтөрсөң 200 сом, 500 сом көтөрөсүң. Жашоо 2 эсе кымбаттады го. Бензинди карабыз, 60 сомдон ашып атат. Туура. Бул деген сөз, булар чарбаны түшүнбөйт деген сөз. Мамлекеттүүлүк кандай болуп түптөлөт? Мекемелердин баардыгын сатып ийебиз дейт. Ой, мамлекеттин түптөсү бул чоң ишканалар, кем байлыктар бул элдики. Мамлекеттин колунда болуш керек. Мына кечеге болгон пандемияны көрдүңөр, өкмөт жардам бере алган жок. Ай сен ооруп калдың эме деп. Жок. Эл өзү багып атат. Азыр эле өзүн багып келет. Ушундай бийликтин туура эмес кадамдарынан биздин балдар чет жакта жүрөт. Мен күтөбүш көрөт. Рахмат ошолорго. Дагы ошолор багып атат. Эми биздин айтарыбыз Садыр Жапаев ташип түрмөгө отуруп келдиңер. Билесиңер. Силер бул бүтүн Кыргызстан партиясынын артында 100 миң деген
Adamları var. Ооба. Elektrikleri var. Тура, тура. Ел hazır kıcırı kaynap zorga тұрабыз. Туура. Елдің kıcırına тибеңіздер. Мадматтан қолыңа тартқыла. Biz Мадмарыпты ел үшін іштейді деп шайладық. Парламентке алып келдік. İştesin. Туура. Бетке айтқанға шылауағыла. Тоскол бол. Takır toskol boğalı. Karasana emsiye kılan işinlerdi. Muştundan bulgun. Uzuk kızmen alışıp. 5-ci mikrofon ötüp qopmaydı. Бұл мұндай менетлер математик құрта албайсыңар. Туура. Қарасаң қылған ішіңер дейме. Ем қиратып қойдық дегенсіп, чүкөдей болған қызды мұшындай қызды, şu sotu жоқ, еш алып бар өле дипломды алып қойышты. Ооба. Четтетіп. Өтпейді, Бұл бұл. мен өзім білем дегендік та. Bu 5. mikrofon деп айтып қоясың. 5-ci mikrofon. Beşinci mikrofon. Yes kaçan öçpey. Бұл елдік mikrofon. Мұның менен қысым жасай албайсыңар. Рахмат, ақсақал, рахмат. Апа келіңіз. Сіз қаяқтан келдіңіз? Өзіңізді таныштырып, каттуу сіз дағы өзіңізді талабыңызды қойыңыз. Урматтуу туугандар, мен Leylek rayonundan keldim. Leylek Баткен элинин немесинен келип, мен дагы ушу Адахан Мадымаровду колдоп келип отурамын. Садыр, камчы, уятта ушу кылган ишиңер. Өзүңөр бардыгын эле билип турасыңар, бирок билип туруп дагы неме айткандай сейип турасыңар да мындай айткандачы. Кегиле укаларым. Кыргыз, баарыбыз кыргызбыз. Кыргыз болгондон кийин бири-бирибизди колдобой кайтып неме кылып жатабыз а. Силерге мен айтарым, бөлүнбөйлүк кыргыздар. Мына Казакстанды көрдүңөр азыр. Казакстанга ундан батар болуп кетебиз мындай кыла берсеңер. Көзүңөрдү ачкыла. Садыр, Жапар, силерден дагы суранабыз, көзүңөрдү ачкыла. Адахан Мадымаровго колуңар тийбесин. Тийбесин эч качан. 5-ci mikrofon өчпөйт, коркпойт, үркпөйт. Туура. Келіңіз ече. Айын. Сіздің дайрақ неме аласың? Саламатсыңарбы, кыргыз элим, журтум. Менин айтарым ушул Адахан Мадымаровду акылын пайдаланып иштетсе болмок. Бунун артынан куугунтуктабай, эл үнүн жеткирген депутат болчу. Биз ушуну шайлап, ушунчалык көтөрмөлөп алып келип ушу депутат кылдык, эл үнүн угат деп. Баарыңар ушу 90 депутаттын ичинен бир гана ушул Адахан Мадымаров ушу элди угуп, элдин немесин айтып атат. Калганыңар отурасыңар ушу баарыңар эле бири-бириңердин сөзүңөрдү кылып эл үнүн угузган депутатты жайына койгула, ордуна койгула. Иштеткиле ушуну, акылын пайдаланбайсыңарбы, аркасынан куугунтуктабай. Ушунча элди козголоңдоп атасыңар, козгоп атасыңар. Эл журту баардык жерлерде чыгып атышат. Козголсо элди токтото албайсыңар, эл сел болот. 5-ci микрофонду дайыма биз угуп турчубуз, азыр уккубуз да келбей калды. Бул кишини дайыма ушу куугунтуктап атасыңар. 1-ci класстын окуучуларына чейин дагы ушу акылыңар жок экен. Барын айтып жатат ушу элдин көйгөйүн барын, чындыктарын барын иштетсеңер болмок ушуну. Ушун менен бүгүн ушул немеси менен токтоткула. Акылыңарга келгиле. Бүгүн точка койгула. Эл ушинтип күндө жүрө береби. Токтоткула. Элинин угалы. Бул Адахан ага ден соолук тилеймин. Şu аман болсун. Эли журтуна дайыма şu жакшы иштерди дагы алып жүрүп иштей берсин. Үй бүлөсүнө жакшылык, ишине ийгилик. Буну кишини бошоткула, иштеткиле. Артынан куугунтук кылбагыла, уят, элге дагы уят. Өзүңөр деле ойлонбойсуңарбы? Ушинтип куугунтуктай бергениңер болбойт. Эл журтуңарды козгоп аласыңар. Журттарды баарын ушу элдерде дагы мындай оңдой турган жерлер көп. Оңдобайсыңар ушинтип бири-бириңерди куугунтуктап жүрбөй. Жолду оңдогула, курулуш кылгыла, уна башка жакта иштеп жүргөн балдарды алып келгиле ушул жака. Эмне кыласыңар ушу бир кишини куугунтуктап артынан.
Жаштар болсо бардын ушу куугунтуктап бирин журналистин кубалайсыңар, бир акынын кубалайсыңар. Уятта башка өлкөлөрдөн деле уялып бүттүк биз. Баарынан уят болдук. Коңшу өлкөлөр баары өнүгүп атат, өсүп атат. А биз болсо олтурабыз. Рахмат. Рахмат эжеке. 5-ci mikrofon söylesin. 5-ci mikrofon söylesin. Urmatlı ağayın tuğanlar, urmatlı Kırgız el, men Kırgız eline birinci kayırılayım. Birlikten burun. Kırgız eli, biz Karapayım kalk bugün Generalni prokuraturanın mana baş tergö bölümü başkarmalığı dedi. O şehirge geldik. Bişkek'te. Kırgız elinin Karapayım kalkı gana Madımart'ı koldup, taz adamlar koldup, şuraya çıkıp da biz Madımart'ı köp yıldan beri Karapayım kalk bir son pul albay el oşol kişinin tazalığın sıylap, bilimin sıylap, ilimin sıylap şu tip gelecek. Bu adam menen bir yaş küçüğü bala Madımarp. Madımarp parlamentke kelgende 26-25 yaşında parlamentke gelip eldin ününü aytıp jakşı mizamdарды kabul aldırıp oşol teң ata Akayip'tin birliği, Bakiyip'tin birliği de bu özün sözlerini aytıp gelir. Az yaş balдар bilbet mına 93. yıldan keçege 2000. yılı tuğulgan balдар çıkıp alıp Madımarp'tı bana kara birlik'e bunu atanba Ceymbekipler tokugan janakı жалган feyiklerge işenip alıp жүрүшөt. Bu Madımarp'ta taza balanı bilimli balanı büt Orta Asya'da siler. Bu bayağı bizim dokumentlerin işleşini Rusya'da başka ülkede çıksa Kırgız memleketinin bütürgen oku jaylardagı diplom, pravo asravalarda oşolu Gozdumaga barıp Rusya'nın janғы spikeri menen süйлöşüp oşol spiker anan Gozdumaga koy o şehirden ötkөрgөн. Oşol aytkan. Oşol kişi atı familiyasını tutup kalıptın orus demesini. Oşol. Bratkov'u bir öğrenme. Oşol kişi aytkan. Kırgızdan munday sayasat çıka degen dep men oylogon emestem Kırgızdan. Doğru aytkan. Kırgızdan en kıyın çıkkan adamdı Kırgızday uşunday bilet. Kırgızdan munday çıkmak. Kırgız ayva Karapayım tupoy kalk dep oylop жүрgөндөр. Emi bizdin balдар çıkıp körsetip atat. Jakşı ilimdүү balдар çıkıp atat. Men mına özüңөр kördüңөр keche Жеңиш Молдохматов. Şunday taza Kırgızdın jigiti. Tilekmat Күрөнүп, el üçün, jer üçün dep kıykırıp жүрgөн balдар. Janada kim var öyle biliyorsun? Vakit Kalmamatov yaş balдар uşular çıkıp Күрөнүp. Bular Kırgızdı tanıtıp atat. Bular tazalığı, imandı. Korrupsioner emes, uğur emes. Az biz naborot uğurlardı koldagon köy aldık. Kriminaldardı pür tutkanlar aybay köp. Bana Sovyet taragandan keyinle büt kriminalдар özlerini kötörüp kriminaldın tuğanımın dep çıkkanlar diyen biz körüp жүрөбүz. Emi esibizge kelişimiz gerek Kırgız eli. Sadır menet kamçı. Sele bunu toktotkula. Azır el akıldı bolup kalgan, estүү, bilet, kança akçaңар ketти. Satıp alıp atasыңар. Biz öz közümüz menen gördük. Şaylоолордо акчаны белиге tүйүп alıp çurkap жүрөт elder. Şaylap koydu. Bu bolboyt oşol akçаны Kırgız eliге, Kırgızdın jeriге, joluga, kanalıga, suuga, mektep, şkoluga jönötkülö. Ana elge taratkandan gör. İmandı taza eldi öz taldı el tandayt. Taza eldi tanda barsın. Mamlekettin bütünlüğün saktay turgan. İçki tışkı sayasatın tegiz жүрgüzele ala turgan. Jaştardı elder özleri tandap alar. Eldin elge giden ıskak razakты keçe vereceğim aytты. Sakta el var. Oşonu dağın Kırgızdın şunday kuytu aramdары ketirip hazır ki arman kılıp жүрөбүz. Iskak razak mamleketli tüptödü anday mınday depçi. Emi makta ölgönden keyin al kişinin ölgü Moskvada kömülgön. Şul bizdin Kırgızdın tur emes жүрgüzgön sayasatыбызdan. Uğurluğubuzdan. Uğurunu koldogondu köböydük. Biz Madımarp'ta erте Madımarp koksu birlikке barbasa barbastır. Serono bizdin esibizde kala turgan boluş gerek. Kalat al. Biz hazır al kişinin tirüsünde faydalanışыбыз керек. Sadır sen ana janыңda oturgandardын бардыгын эми фамилиясы менен айтпайлы. Бирок сенин жаныңдагылар бүт ууру. Коррупционер. Канчалаган хандар өткөн бул дүйнөдөн. Мына биз кечегин асак Ирандын президенти Ахмед ким эди? Махмуд Бушул.
Kese 2005 yıllarda prezidentlikten ketmeni alıp alıp köçöge çıkkan özünün pensiyasını men pensiya albaymın. Pensiyаны oşol jol elgi işlet degen. Bunday prezidentler köp ötkön, xandar ötkön. A bizdin prezidentler 3 yıl işlep milyondogon aylıklı jılığı alıp maşineni böldürüp alıp oturur. Emne kılgan iş üçün? Jeyinbekov kakantip berебиz. Otunbayeva 1,5 yıl işlep ex-prezident degen de aldı. Alar uyalış kerek eledi. Men 1,5 yıl ile işledim. Men keteyin uyat men alsam şu Kırgız elge uyat. Tarıkta kalbay kalam. Jeyinbekov'a kaçıp yaşını oturan. Azamatsız. Uyat da bir adam uyalış gerek de. Öz uyalış gerek. Men oştu bilem oştu 4-5 karıp seni basıp algan. Jalan, uru, bandit. Men Kırgızdın жаңы sportsmenleriga de tarınam. Seler üçün el kök Kırgızdan şunda çık. Kırgızdı sport menen, akıl menen, bilim menen kötörüşüz gerek. Bırak eldi tono, urup, görüngöndü, başmırlagandı toktotkula sportsmenler. Seler şul Kırgızdın baldarısınar. Kayaktagı karakçılardın demesi, bol zakazını atkargan demesini taştagila. Selerge biz daim Kırgızdın sportsmen baldарын koldoyбуз. Sүйünөбүз, Kırgızdan kim jakşı çıksa sүйünөбүz. Kırgızdın kanday jakşı. Mına ötkönde taşıyıp prezident bilikке kelgiçe al Batkenge varıp ayak çurkap жүрübüz. Kırgızdın 1 metr jerin berbeymin. 1 metr verince benimde öpkösün kazanday kılıp alıp жүрüp geçe men özüm 50 sotik жерди bilbey kalptım. 100 gektirdi bilbem. Bilbesen sana ne kerek var? Bilbeysin men bilbeydikem elden surayın deştir. Anam men 50 gektir dedim. Ol hem kıyındı bu. Жерди чечиш кыйын, жерди чечиш өтө татаал нерсе. Границаны акылдуу адамдар чечет. Мадымар ошону 49 жылга туруп турсун. Бизден кийинки келген акылдуу жаш балдар чечет деп келген. Азыр эки силер свет алып өткүлө, биз жол алып өтүп, эки бир тууган эл карым катнаш болуп иштеп турсун деп чечти. Кыргызстандын пайдасына чечилген. Эгер мадымар болгондо мында кыргыз тажик урушпайт. Tacikler menen biz bir çoğoy, bir jürüp, biz bir elbiz paştı. Manastın el kanike çoğunevіз, oşoldağın tacik. Biz tacikler menen ilgeri keyin tarıkta soğuşkan emesmiz biz. Biz musulman kalkbız, bir tuğan kalkbız. Buna hazır күндө kiraysa, Sadır Japarov aytıp atat. Şul ele neme tacikler karmap aldı. Tacikler karmap aytı on zakondu emesi eken büt dünyege alıp çıksan ham külatan tuvaletke apar ırıp jibörgüler Kırgızlar. Men zakon bunun küçü yok desem tacikler bolboy atat. Tacik bolbosa ırgıtıp jibördüm. Tacik alıp al. Kayerin aparasın diye berip koy taciklerge. Anan çeçilet, seler ketesinger. Sen bir yerge Türklük bol prezident bolup kalbaysın. Prezident bolup tarıkta kalış üçün taza oluş gerek. Prezident bolup taza eldin tarıkında kalış üçün bir kursağın toyot. Bирок eldin tarıkında kalış. Bul prezidentli Allah'ın kölekösü deyip. Paygambarımızdan emekken. Prezident taza olsa mamleket taza olur. Mamleket taza olsa el jakşı olur. İmanlı olur. Kudaydan korkut. Prezident giryazny. Biliktin başında turgan jaman bolsa bardygy şoga karap ketет. Hazır biz bar tur emes жолго кетип атат. Уурдап атат, тонап атат. Азыр айыл райондордо коррупция күчөдү селер келгенден бери. Карапайым эч ким укпай калган. Силер мойнуңалга алгыла. Мен мына 3-чү күнү келип эме кылып атам мына генерал прокурордун башкармалыгы экен. Тергөө бөлүмүнүн баш. Ушул жерге 3-чү жолу келдим. Uyalgıla urmattуу biyiktегилер. Keçe bilinip kaldı selerдің kuğuntu. Özüңөр açıp atasыңар. Janakı ırdap çıkkan balanı bul nereye alıp kalgasın bu taşıyıp. Жаргыда жок экен, бергиде бар экен, ол уже зависимый болуп калыптыр дейт. Мен билем дейт, ал чеккенин дейт. Уят да. Ташиевке уят. Бирин следователь, тергөөчү, сот бардыгы болуп бересиң. Анализди сразу эле өзүңөр диагноз коесуңар, бул ушундай экен. Уят, президент айрыкча Садыр Жапаровго айтып коелу. Уят, сиз журт атасы бардык элге калыс. Кичинеден жогору карай, бийликтегиден карапайымга чейин сиз гарант государствосуз, мамлекеттин кепилдигин алып отурасыз. Siz her bir sözlü süйлөрдөн мурун ойлонушуңуз керек. 10 жыл ойлонуш керек.
Öte, özümüz ayttınız etkene biz jetimiz 70 ölçöp kesip atabız. Çok keskende 70'te siz adaşıp ketip atasınız. Jeti dele bütürün. Jetele ölçöp durup anan turan sovetliğinizlerde. Canga Bergi Sadır Japar degen var. O kişini el jakşı bilet. Ol öte bat oylongonun açtırıp var. Bat oylanat. Sizlerde şol bat oylandırıp koyup ata tokşoyt diyeyim. Ol kişi özü bilet. Uyat, toktot kula. Jalpı Kırgız elselerden suranıç. Biz tazalıkta, koğuşu kolun, Jakavelindeki birin jakşı kılıp, jakşı jolgo terbiyeleyle, imanға terbiyelep, taza jolda жүрöylü. Uşul birliktekilerden biz suranaylı, Kudaydan aldı da. Taza jolgo düşüp, adakandan kolların tartıp, sayasi kuguntuktu toktotup, janakı jatkan baldardın bardığın çıkarıp, baykuşlardı. Atenelerge, übülölörge bersinler. Anam taza jol menen baraylı, Sadır menen taşıyıpты çakırabız. Taza kişiler çakırıp, Jakavelingdi tazalap, elden kesirim surap, halaganda işleyiver. Siz keselerge biz zağız. Zağız. Rahmat. Rahmat, hurmatlı mekemdeşler. Biz kayra olayız. Siz mıntip жазып алыпсыз. Şu boyunca kısaca komentar verin sözünüzde. Kap tura. Biz Adakan Madımarov'da Jogorku Kengеште şu 5-ci mikrofda elin uğusun dep şaylaganбыз. Biz bunu tergöge basın dep şaylagan emes. Tokotor jere. Birik kolun tartsın. Tartsın. Tart kolundu. Şunday hurmatlı mekemdeşler. Dağ kim? Ben de janağı protokol boyunca biraz qo'shimcha aytib qo'yayın. Bir protokoldan törkünü Akayip mezgilinde baştalgan. Tacik chegarasi boyunca. Oşunda bir Tacik prezidenti suranıp biz kadim adamga uşul elek tizimi tartalı, bizge jer bergile dep kelişip iki prezidentin kelişүүsü menен ушул iş baştalgan. Негизи Акаевдин мезгилинде. Ошону булардын келишим негизинде Кыргыз тарап 105 гектар жер берген зынтар үчүн. Ал Тажик тарап макулдун берген 13 гектар жер берүүгө жол салганга. Булар тажиктер жолду тартышты, зымды. Кыргыздарга келгенде ел макул болуп айтат, үй салып коюптур, дарактар өсүп калыптыр деп булар чыр чыгарып калып кеткен. Ondan keyin Чудинов премьер-министр болып тұрғанда екі мамлекеттің премьер-министрі дағын сөйлесіп келісімге келішкен. Ondan keyin 2009 жылы март айында дағын чыр чыгып, ошондо анда Бакиевдин мезгили болчу. Ошондо ал жөнөткөн комиссия, агачым комиссар иштеген. Булар тактап, анан булар ошол такталган чечимдерге кол коюп беришкен. Ошондо булар Бакиев макул болгон. Биздин жер баягы 13 гектар жер бере алат экенбиз, элдер дарак үй салып коюптур, болбойт. Силерге биз 275 метр узундуктагы жерди бирок аянтты 5 гектар жер беребиз деген. Ошого Бакиев макул болгон. Ал март айында өткөн. Ал эми ошол эле жылдын декабрь айында 25-нде болсо керек эле. Ада ошол транспорт министри жана Тагыстан транспорт министри катышып, булар дагы протокол кол коюшкан келишимге. Ошол киши тирүү, ада ошо Жапардын тегерегинде жүрөт. Капат ошону камаш керек. Андай эл аралык жанагы эки мамлекеттин келишимдери бардыгы протокол негизинде бүтөт. Бул рабочий протокол деп аталат. Камасак ошолорду камаш керек. Ошол президентти камаш керек. Башында турган ошо Тура. 70 жыл құрылған, ел ішінде құрылған мүліктердің барлығын шашып тонап жоқ қылып жіберді. Кім күнәлі? Акаев күнәлі. Тура. Ең тура. Анаден келді, ол апақа кіші ақтап атады. Мадымаровты бұл шыққанша да бұл диагноз қойып қой, сразу эле автоматически. Қамалыш керек дейді. Қамалыста бұлар өздері қамалыш керек дейді. Бұл өте начар қадам. Бұл елді қызырып қайнатты азыр елмеген ойнашпағала жегіттер. Ет толқыса
Тоқтата албай қаласыңар. Bir kişi sözüm var ya. Рахмат. Ben daha bir ayta turgan sözlerim var bolçu. Mına Oroz ayım boyunca. Oroz ayım qanday akıldı, жақшы, bilimdүү kız. Uşunun da dokumentlerin jokko çıkarıp, şunu da işletpey koyduңар. Ушул да Адахан Мадумаровдун тарбиясын алган кыз болчу. Ушу үйдө отура албай, ошо Ороз айым жөнүндө дагы айткым келип, бүгүн келдим. Ороз айым дагы жаш бул, дагы окуйт, иштейт дагы. Муну колдой беребиз. Дагы мына Бекзатка айткарым. Бекзат, сен ушул кичинекей чыканактай кызга де каршы неме көрсөткөндөрүңү токтоткун. Sen mınay üy bilen barбы, üy bilen atene деген özüň talastык bolot ekesiň. Talasta kanda atenеңlerge, ateneňe mınay basıp жүрүшкө неме бербейсиň be? Bir tugandaryň barбы? Kanda uyat da şu, eneler aytıp atat, atalar aytıp atat, gargışdan dele korkpaysyňby? Oroz ayynda hiç kaçan mınay karalagaныňy toktotkun. El seni bilip ile kaldı, Kırgızstan boyunca ele. Adakan Madumarov da karalagaныňy toktotkun. Anan dagı Batkenge barıp alıp, uşul 275 metrede çukup, kayakta bir çaldарды alıp barıp alıp, jaşabagan ele çaldарды alıp barıp alıp, akça menen alıp bardym al çaldарды. Surasa hiç al jerde jaşabagan çaldar eken alar. Uyatda oşol. 275 metre degen men ülüş jerim al. Uyatda oşol. Kurulup kalgan mostu nege çukuysуңар? Barılı aytıp atat şu Batkende elderin barılı. Uyat oşol. Oşol 270 metr жерди çukugandan göre işletpeysiňer be. Japjassың sen uşo. Adakan sen dep süýleysiň. Ne Adakan 5-in terbettiň be. Al senin balaň menen teň. Balasy menen teňsiň Adakan Madumarovdan. Uyalbaysyňby? Sen аны antyp toktotkunuň. Andan göre oşontup eli jamandap büýründürüp ekiye bölgönden göre sen bilim alıp jogorku okularga okubaysyňby? Şapkeňiňdi basasyň, gözüňdi görsetpey. Tüsü, uyatda oşol. Bardyk, eldiň gyjyryn gaynap püttüň. Biz ele enebiz, men balam menen teň bolsaň gereksen. Uyat. Toktotkunuň oşontu eldi bar, oşo Batkenge barsaň da oşo Batkende elder dele tanyp püttü seni. Uyat. Toktotkunuň 270 metr gülkü bul, gülkü. Бұл уже чоңдарлы чече турган нерсе, сага эмне жок. Рахмат, эже, рахмат. Урматтуу мекендештер, бул жерде ошол биз Адахан Кимсембаевич Мадумаровдун тарапташтары чогулуп турушат. Достор, канча бир күндөн бери бул кишини чакырып сурак кылып атат, бирок элдин дагы чыдамы кетип аткандыктан ушинтип кайрылуулар жасап атышат, бардыгы мыйзамдуу түрдө. Бул жакта комментарий жазып аткан биздин укмуш бир үйдө жаткан батырларыбыз, декансаларыбыз жаман жакшы айтып аткан сөздөрүңүздөргө баарына ыраазычылык, баарына ыраазыбыз, баарын кабыл алабыз. Түшүнөбүз сиздерди дагы. Ийгилик бардыгыңыздарга. Биз дагы эфирге чыгабыз, бөрүсө. Урматтуу мекендештер, бул жакта ошол Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары чогулуп атканын көрүп атабыз. Сиздер саат 10:30 баштап 10:30 келишкен бул жакта. Бул жакта прокуратуранын элдери айнектен карап турушат, достор.
Бул достор oyunun to'xtatib aytadi. Biz bu yerga kelganingizda to'xtatib aytamiz qisqasi. Жана биз мекендештер айтып кетти. Биз мамлекет эмес, ошол бийлик төбөлдөр эмес. Биздин Орусиядагы мекендештер мынайчатында мигранттар, бирок ага мигрант деп айтпаган дейт. Багып жатат да. Бирок ошолордун акча табуусуна түздөн түз себеп болгон ал деген биздин дипломдордун иштеши, айдоочулук көлүктөрдүн иштеши. Ошол аркылуу биздин мекендештер ашыкча кыйынчылыкты көрбөй эле ол Кыргызстанды багып келе атат. Ол Адахан Кимсанбаевич Мадыбаров өзүнүн бир демилгеси менен бийлик 10 жылда кылып алган нерсени 10 жылда бере алган пайданы берип кой десем жаңылышпайм. Беш микрофон сүйлөсүн деп элдер кыйкырып жар салып жатат. Дагы бир жолу айта кетем, биздин Дарек Токтоналиева 2/1. Кимде ким адилеттүүлүктөн жүзү үйрөбөсө бул жерге чакырабыз. Кышты Кудай ураарда күн жылымдап жаз болот. Байды Кудай ураарда дөөлөтүнө мас болот. Эрди Кудай ураарда эл үстүндө жаш болот. Ханды Кудай ураарда өз элине кас болот. Туугандар, негизи элине кас болот деген себеби бул Адахан Кимсанбаевичти монтип куугунтукка учуратуу, бул элдин негизде оппозициялык күчтүн тилин тыюу деген сөз. Ал дегени ол биз мондай кесипте демократия жөнүндө кыялданбасак да болот. Эгер мол адилетсиздикке жол берсек. Жана дагы бир четинен, мисалы, мол бизди 30 жылда чөктүргөн балчыктан бизди ушул Адахан Кимсанбаевич сыяктуу кыйын саясатчылар көтөрүп чыгып кетпесе, эки досукеге такыр үмүт жок. Акылына келсе болмо. Негизи Кудайдан коркуу керек. Кул акысы деген нерсе бар. Кудайдан коркса болмок.
Урматтуу мекендештер, суроолор болсо узатыңыздар. Эгер кааласаңыздар элдерден комментарий алалы. Комментарий. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле бүгүнкү күндө Адахан Мадумаров ушул чек ара маселеси боюнча кайрадан сурак берүүдө. Сурак башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгында өтүп жатат. Урматтуу мекендештер, биздин мамлекетибиз өтө оор экономикалык, социалдык абалда турат. Ошол менен катар биз жумушсуздуктун өсүүсүн көрүп атабыз. Азык түлүккө болгон баалардын көтөрүлүшүн байкап атабыз. Жанагы күйүүчү майларга болгон баалардын асман ченеп турганын көрүп атабыз. Бийлик өкүлдөрү баягы ушундай элдик көйгөйлөрдү чечимдөө ордуна өздөрүнүн саясий оппоненттери менен күрөшүүдө. Бул абдан баягы начар көрүнүш. Бул бийликтин сабатсыздыгынын белгиси. Өзгөчө чек ара маселеси боюнча айтып кетчүсөз. Негизи чек ара маселеси абдан сезимтал маселелердин бири. Мындай көйгөйлөр жабык түрдө чечилгени туура болот. Анткени азыр бийлик тарабы жагынан жүргүзүлүп жаткан мындай бир кишиге карата чоң каралоо бул ошол чек ара маселеси боюнча биз менен күрөшүп жаткан оппоненттердин колуна ойноп коюшу мүмкүн. Орусча айтканда, это может оказаться в интересах той стороны, с которым ведутся вот споры по приграничным вопросам. Ошондуктан мындайча айтканда жаман жазуучуга өзүнүн калеми күнөөлүү болуп атат. Тилекке каршы бул бийлик эркек бийлик эмес, баягы коркок бийлик болуп калыптыр. Үйдө батыр жолдо жок демекчи, өзүнүн үйүндө душмандарын издеп жатышат. Бирок бул туура эмес. Өзүнүн үйүнөн душмандарды издебесин. Эгерде чек ара маселесин чечем десе, эки жакка чуркабай, жакшынакай ошол чек ара маселесин өздөрү эле чечип кое турчу болуп атат. Бирок бул жакта чоң саясий оюн болуп атат. Негизи азыркы учурда биз так даны айта алабыз. Адахан Мадумаровго карата жүргүзүлүп жаткан тергөө иштери бул саясий мотивдер менен жүргүзүлүп жатат. Бул чындыктын үнүн баягы өчүрүп коюу максаты болуп атат. Биз байкап атабыз азыркы учурда бардыгы эле чындыкты айтып чыккан, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн биздин инсандарыбыз саясий куугунтукка дуушар болуп атат. Бул баягы бийликтин жеке баягы бийлигин найзанын учу менен сактап калуу аракети болуп жатат. Бул туура эмес. Негизи мындай демекмин да, падышалар, бийлик башындагылар жеке бийлигин найзанын учу менен эмес, элдин сүйүүсү менен сактап калышы керек. Бул биринчиден, экинчиден эң негизги маселе саясий мотивдер менен баягы саясий оппоненттер менен күрөшүү практикасы токтошу керек. Кайрадан чындыкты айтып турган, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келген инсандарыбызды пайдаланып элдин бактысы үчүн колдонбойбу. Кайрадан мындай инсандарыбызды кол кабыш кылып, эки колдоп колдобойбу. Себеби дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Эгерде ушундай сындап жатса, эгерде сын пикир конструктивдүү болсо, анда жакшы болсун деп сындайт. Оңолсун деп сындайт. Жакшы өзгөрүш болсун, туура таянактар чыгарсын, элдин үнүн уксун дейт. Бирок тилекке каршы бүгүнкү бийлик башындагылар туура эмес бир практиканы улап жатат. Бул алар үчүн өтө бир начар жыйынтыктарды алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул түз эфирди дагы көрүп байкап туруңуздар, урматтуу достор. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, Мантур, рахмат.
урматтуу мекендештер, сууктуна байланыштуу биз азыр ар кандай ыкмаларды колдонуп атабыз. Жылынуунун түрмө ыкмаларын таап. Достор, не демекчибиз? Бул жакта көпчүлүк фейктер дейбизби же бийликтин тарапташтары дейбизби, бийликтин колдоочулары кимдер болбосун, бирок айтып аткан сөзүңүздөр, каалооңуздар бардыгы туура айтып атасыздар. Сиздердики туура дебесе, бүгүнкү күндө азыр бизди акмакка чыгарасыздар, аны баарын билебиз. Ошондуктан силер менен биз айтышкан, биз акмак өзү. Аны биз моюнга алышыбыз керек. Силерди мындайча айтканда, кандай десем, тарбиялайбыз дейбизби, же бир аз оңолор, бир аз деңгээлдери жогорулар, же болбосо дивандын эксперттери жазып атат, биз эмне кылып суукта антип турасыңарбы, эмнеге чыктыңар, үйүңөрдө жатпайсыңарбы депчи. Достор, үйдө жатуу чындыгында ал кимдердин ге жарашат билесиздер. Ошон үчүн үйдө жаткан, диванда жатып, комментарий жазып, бизди шылдыңдап коюп жаткан чала эркектерге, жанакы половина мужик, половина женщина дегендей, түшүнөм сиздерди. Сиздер бир компьютердин жанында маалыматты атаңарбы, же болбосо айшенеңерби, хозяиниңерби, жетекчиңерби приказды берип, силерге айлык төлөгөн үчүн силер ошол компьютердин жанында отуруп биз менен күрөшүп атасыздар. Бул жерде ушундай суукта кайдыгер болбой келген мекендештерибиз, ушул жерде биздин тарапташтарыбыз баарына ыраазычылык билдиребиз. Жана сырт жактан, башка жактардан кайрылып, эмне жардам, кандай жардамдарды берели деген адамдарга да ыраазычылык. Кудай буйрса, баары жакшы болот. Кайдыгер эмес биздин жарандардын баарына ыраазычылык билдирем. Нурбек келди. Ошого берсем микрофонду. Жана сен сөйлө. Ассаламу алейкум. Кыргызстандыктар. Адаттагыдай эле дагы деле мына суракка чакыруулар токтогон жок. Дагы айласыдан келдик. Азыр суракка чакыруулар токтогон жок. Булар мыйзамсыз деп биз айтып келе атабыз. Себеп дегенде улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы шайлоо учурунда дебатта айтып эле, эч кандай күчкө ээ эмес, мунун юридикалык күчү жок. Улукбек Кочкоровду сабатсыздыгыңызды көргөзүп койдуңуз деп айткан эле. Кайра биз ошол нерсени угуп туруп, бийлик негедир сурак кылып атат да. Жөн эле, же мына бир жумадан бери уланып атат. Сурап бүтпөй койду, же алардын суроосу түгөнбөй койду. Биз ойлодук эле суроосу аябай көп окшойт десек, Адахен Кимсанбаевич айтат, кайталанмас суроолор деп атат. Эч кандай өзгөрүү жок деп атат. Баягы эле башында берген суроо дагы деле ошол суроолор менен уланып атат. Эми сабырдын дагы чеги болот деди. Биз сабыр кылып келдик. Маданияттуу болуп, ызы-чуу кылбай, бакырык-кыйкырык кылбай, мындай тыныч жолу менен талабыбызды коюп келе атабыз. Эгерде буга көнбөсөңөр, анда бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өзүнүн артында колдоочулары бар, эли бар. Жөн эле бийликте отурган бийликтин адамдарына биз жем кылып салып бербейбиз. Ошон үчүн мыйзам иштеш керек. Анан кээ бир бийликтин тарапташтары көп күндөн бери чыгып, мен сунушум бар, мен акыл айтам деп мага окшогон жаштар сүйлөп атасыңар. Силер биринчи мыйзамды ачып окугула. Бул жерде бир инсан жөнүндө кеп кеткен жок. Мыйзамдуулук жана мыйзамсыздык деген нерсе менен кеп кетип атат. Буга чейин боло берет, каалагандай кылабыз, баардыгы колубузда деп каалагандай калчап келгенсиңер. Ошон үчүн Кыргызстанда бүгүн абсурд, мындай бир башаламан. Адахан Кимсанбаевич өзүнүн таза экенин жана Кыргызстанга, кыргыз элине кыянатчылык кылбаганын далилдеп келе атат.
кандай далилдеди? Силер бир эле суроонун тегерегинде айланып кайра сурак кылып жүргөнүңөр өзү далил ага. Башка эч нерсе таппай атасыңар. Туура. Ошондуктан бул нерсени токтотуу керек. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, силерге жагабы, жакпайбы? Мадымаровду эл шайлады. Ошо элди сыйлашыңар керек, жок дегенде. Алар дагы өзүнүн үнүн, өзүнүн ички дүйнөсүн, өзүнүн көз карашын ушул киши аркылуу бийликке барса же парламентке барса биз жеткире алабыз. Кандайдыр бир коомдун бир бөлүгүнүн үнүн аткара алабыз деп алар ниет кылып шайлады. Туура. Ошондуктан биз талап кылабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жерлерден дагы нааразычылык акциялары күчөй баштады. Бул уланта өрчү болсоңор, нааразычылык дагы күчөй берет. Аягы эмне болот бардыгыбыз билебиз. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Туура. Анан кайра протоколго токтоло турган болсок, Ташиев мырза чыгып айтсын. Мен анда билбей эле айтып койгон экем, көрсө күчкө экен, Садыр досум айтты деп сөзүн аркага алсын. Болбосо бири-бирине футбол тээ ойногонду токтотсун булар. Урматтуу кыргызстандыктар, эгерде бүгүн ушундай бил деген саясатчынын башында ушундай адилетсиздик болуп аткан болсо, сизге окшогон, мага окшогон карапайымдар жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Туура. Бизди бир тоок чапкандан дагы 5 метр кылып чаап таштап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз адамбыз. Бизге бул өмүрдү Алла Таала берди. Бийлик берген жок. Ошондуктан бардыгыбыздын бул жашоодо укугубуз бирдей. Биз болгону мыйзамдуулукту талап кылып атабыз. Биздин да сабырыбыз кетти. Могул жерде суукта туруп агаларыбыз келип атат. Энелерибиз келип атат. Карындаштарыбыз келип атат. Атайын эле орагерчилик кылып атасыңар, ат чыгып калды. Allah'a şükür. Barыңар менен учаскандай болду. Gel. Эмне болду? Эмне суроо? Жок агай. Уланабы эмне болот ушул боюнча дагы кыскача биз Кышта бекер отурганча эрмекке жакшы да. Кыларга иш жок. Эртең саат 3кө кайра. эртеңки. Кайра чакыруу ошондой бир берилген суроого 15 жолу кайталап дегендей да. Ошондой. Кудай кааласа чындык, акыйкаттык адамгерчилик жагынан алганда да, ыйман жагынан алганда да, мыйзам жагынан алганда да 100% биз тарапта. Чындык биз тарапта. Күндөн күнгө мунун көзү көрүнүп турат, байкалып турат. Бирок мен кече айткандай, суу тоодон агып түшпөйт экен, суу тоого агып чыгат экен дегендей болуп, бирок Кудай кааласа баары жакшы бүтөт деген үмүттөбүз. Жакшылык болсун. Сиздерге рахмат. Билбейм, эртең саат мына чыгып баратканда ал жагын дап-даяр кылып коюшкан экен, мөөрдү басып эртең саат 15:00-гө келесиз дейт. Макул, келебиз. Biz Жогорку кеңешке кирбей эле туруп турсак да ошол жерде. Ошол жерде эле. Ошол жерде. Эми Кудай кааласа. Ага, эл сурап атат. Кече журналисттер менен Төкмакынды кармап кетпедиби? Кармаганда дагы баягы террористти кармагандай кылып спецназ менен барып кармап кетишиптир. Ушул окуяны анан 37 миллион сом 2 күндө киреше тапкан ККМдин башчысы Ташиев. Ушул боюнча бүтүн Кыргызстан фракциясы сессияда карайбы? Суроо береби, талап кылабы дейт. Өлкөдөгү бардык орчундуу маселелер боюнча фракциянын караганга укугу бар. Фракциянын билдирүүсүн дагы позициясын таратканга укугу бар. Мени билесиңер, Кыргызстанда ал ким болбосун, акын болобу, жазуучу болобу, саясатчы болобу, же ишкер инсан болобу, кимдин укугу конституциянын тебеленип укугу бузулуп аткан болсо, дайым өзүбүздүн чечкиндүү позициябызды билдирип келгенбиз. Биз ошол позициядан кылдай кыйшайбайбыз. Биздин эркибизди майтарыш мүмкүн эмес. Аллах жардам берген болсо, калдайган калың калкыбыз турат. Биз акыйкат үчүн күрөшөбүз деп келгенбиз, күрөшө беребиз. Ошол. Жакшы, ийгилик, аманчылык, эми үшүбөгүлө эми.
Üşügüle rahmat sizlerge. Урматтуу достор, сиздерге болгондой азыр чыкты. Бирок дагы уланат деп айтты, уктуңуздар, эртең дагы саат 3-кө деди. Бул нерсени токтотуш керек, токтотпосо болбойт. Себеп дегенде эптеп эле жогорку кеңешке киргизбей, бул жерде кармап туруунун айласын кылып атат. Ошого жалпы жумурай журт, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, акыйкаттык дегендер биз тикеден тик турушубуз керек. Ошондуктан эртең саат 3-кө достор келгиле, эртең акыркы точкасы болсун. Мындай улануу өрү болбойт, эч өзгөрүү жок деп атат. Бир өзгөрүү болсо дагы түшүнөт элек. Өзгөрүү жок деп атат. Кайталанма суроолор, кайталанма сөздөр. Ошондуктан эртең бир мындай чекит коюлушу керек. Биз ошону талап кылабыз. Мен жалпы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрүнө, тарапташтарына кайрылам. Кайдыгер карабайды. Мындай ойной берген дагы болбойт, токтотуш керек. Биз жалпыбыз келип эртең саат 3-тө ушул нерсеге бөгөт коюшубуз керек. Кандай эле булар каалагандай кыла берет. Эгерде жаңы суроолору пайда болсо, же жаңы бир иштер, багыттар табылган болсо, күндө чакырып, ошол жаңы багытта сүйлөшсө жакшы эле. Бирок андай болбой атыптыр. Күндө эле кайталама. Бул дегени ошол жогорку кеңешке киргизбей, маанилүү жогорку кеңештеги иштерди, бийликтин өзүнө тиешелүү иштерди чечип алуу үчүн бул жакта кармап турганы анык экени көрүнүп атат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу Курманкул Зулушев, буну токтотуңуздар. Азыр оюн ойной турган убак эмес. Эртең жаз келгенде анан көрөбүз ойногонуңарды. Ошондуктан азыр иштей турган заман, жазга кам көрө турган заман. Ошондуктан жогорку кеңеште дыйкандардын жазгы талай иштин талабын айта турган, ошол ишти аткара турган, ошол ишке көзү жете турган инсандар болуш керек. Кулдугурдук деп куушуп, төрт бүгүлүп жүргөндөр маселени чече албайт. Токтоткула. Жер-жерден элдер чыгып атат бизге кайрылып. Ошондуктан биз жалпы Кыргызстанга да бир жолу айтам, кайдыгер карабагыла. Бишкекте тургундар эртең келгиле, эртең бөгөт коелу ушуга. Мынчалык болбойт. Мен айтарым ушу достор, азыр Адахан Кимсанбаев чыгып кетти. Кудай буйрса эртең саат 3-тө ушул жерден көрүшөбүз. Молодец. Азамат. Аяктан болсоң да молодец деп окшойм. Отоңдар биз түзөтүбүздү аяктап жатабыз. Агай чыгып кетти, тарап жатабыз. Бул жана адилетсиз деп жаттык эле. Эми мындай бир аз катуу айтканда бул орусча айтканда беспредел. Мончу билгенин кылам болупчу, бул силерге эшек чайлоо эмес. Мончу кишини болор-болос протоколго мончу сурак менен чакыруу. Бул жеткен чектеги акмакчылык. Өзүбүз тарыхта көрдүк туугандар. Эл башы болуу кыйын эмес экен. Ак үйгө парашюттан эле түшөт экен, досу аркылуу эле келет экен, тополон көтөрүп түрмөдөн эле отуруп алса болот экен. А бирок бийликти башкаруу бул бөлөк маселе экен. Өзүңө көрүп атам азаматтардын кандай башкарганын. Кудайым сабыр берсин. Туугандар, эртең 3-кө бул жерге чогулабыз. Токтоналиева 2/1. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Мен элди үгүттөгөнгө укугум жок деп жатасыз. Негизи элди мен адилеттүүлүккө үгүтүп жатам десем болот. Бул жерде эч кандай маселе жок го дейм. Жана мен журналист эмесмин. Сиз катары, эл катары жаран. Адилеттүүлүккө кайдыгер болбогон. Görüşkünçe саламатта туруңуздар, туугандар. Токтоналиева 2/1 Ген прокуратура.